Айдыңды тете белектей, балаға асыл мұрас ата мекен. Алдыға тармақ керектей, адырлап ата десең атаңа тең. Айдыңды тете белектей, балаға асыл мұрас ата мекен. Алдыға тармақ керектей, адырлап ата десең. Алем ата мекеннің ақсақалы албетте тамшып шыққан таластының құлыны Шекер Шыңғыс Айтматовтың айылына келіңіздер. Қолда бір қол шап қоялы. Ана ақсақалы сөйлегенде как раз Гөлөкке келіп қалды. Ассаламу алейкум, соқлықтық туғандар. Манастың мекенінде башталған 2 күндік үгіт ішуіз, үміт ішуіз 3 күн бойы Көлжегінде манасчылардың мекенінде болды. Кеше біз Сарыөзен чүйге келдік, сағынып кеткен үйге келдік. Бүгін сілерге соқлыққа келдік. Мен чарчап келгенде салған ыр оқиым. Анан кечінде қапилеттен эле китеп алсам, Ата мекен партиясында өмір бойы жүрген таластық Қарабұралық ақын ағам бар эле. Тургунбек Бекболотов деген. Ошонун китебинен бир ырды окуп алып, ушунчалык ушуларды силер менен бөлүшкөндү туура көрдүм да. Üzülgönün körgöndö kişenlerden özgörөбүз эми деп ишенгенмин. Белгисиз bir өлкөгө айлангыча болгум келген менин да кишөңдөнгөнүм. Төрөлгөндөй кайрадан энеден биз ура жаша кубандык эгеменбиз. Коктубузга конушун которсо да кошунабызга эчтерсе дебегенбиз. Бийлик тийди капилеттен кененинен, байлык тийди ашыкча керегинен, сатмай жутмай башкага акыл жетпей, ата журтту кетирдик кемелинен. 2-3 жылда эл кетти жакырланып, үн катпадык, өкүрүп бакырбадык, алдым жуттум амал көй шылуундарга, күйүп турду күндөп түндөп жашыл жарык. Тартмак милдет турмуштун убарасын, аргим алат өзүнүн шыбагасын, бакытты да менчиктеп алышмакпы, төрүн эмес көргөзбөй улагасын. Өрдөк жоктун бийлери чулдук болуп, агый айткан сөз гана чындык болуп, онто ыйла бакыргын дүлөй дүйнө олтурушат төбөңдө кулгуп коюп. Башкарууда баягылар, бийлигине бийлетчү таягы бар. Унутпасак экен эй бурадарлар, башталыштын бүтүүчү аягы бар. Өлкөбүз бар, өзүбүз көңдөй бойдон, өзгөрбөдүк, өзгөрүү келбей колдон. Көмөлөнүп барабыз, каякадыр көзүбүз бар, көкүрөк көрдөй бойдон. Ажуу алмашты, эч нерсе өзгөрбөдү, калып калдык кусалык көздөрдөгү, түндүк менен түштүккө бөлүп салган түркөйлүгү бар бекен сезгендерди. Мына ушундай бүгүнкү күндүн өңгү дөңгү саясатын 10 куплет ырга батырып кеткен экен да. Биздин үгүт иштерибизге, үмүт иштерибизге булардын кыжыр келип баштады. Бут тозулар башталды, баягы эле кубунту кайра башталды да. Таласта банерист айрып салды ондай. Кече Караконго барсак, айып салды. Biz bir kafede жолугушуу өткөрдүк эле 300 киши менен. Биз кетер менен 2 саатка жетпей келип туруп, сен ата мекенчилерге эмне үчүн 50 киши эмес, мынча кишини батырдың деп туруп, анан кийин штраф салыптыр. Аны тимеле жардана кеп кылып, шаардарды кеп кылып, кече Акип преске жөнөттүрүптүр. Өткөндө курултай өткөрсөк, көрдүңүздөр, ошо ачык аспан алдында өткөрдүк. Эми булар эмне шылтап отурат экенсек, ноондай жерде бир көк чеп тебелеп калган экен, ошого 13 000 сом айып салды. Мына жанарды каратып туруп колунда протокол жазып берди. Мына бийликтин бизге болгон мамилеси. Анан биз оппозиция деп айтсак болобу? Анда силер оппозицияны шайлагыла же коррупцияны шайлагыла 4 күндө. Мына оппозиция менен коррупциянын күрөшү, чындык менен байлыктын күрөшү. Алардан биздин эмне айырмабыз бар? Артыбызда келе турган партиялар пара берет, а биз пара беребиз. Ошентип шеберенден алдыңарга келдик. Силердин сокулуктардын добушун карызга сурап келдик. Биз силерге үмүт этип келдик, биз силерге үгүт менен келдик. Элвираны эмне үчүн бийлик бунун кадыры калыңдап кеткенден, урматы узарып кеткенден коркуп, ушул сокулуктан тиги кимдерди гана койгон жок. Мурунку губернатору, министрлери, депутаттары, акимдери, зам акимдери бардыгын койду. Эптеп эле Элвиранын добушун азайтыш үчүн, Элвиранын эл алдындагы баркын басаңдатыш үчүн коюп атат.
А бирок биз билебиз да, ак менен караны. Туурабы? Элвираны силер шайлайсыңар да. Жанагы элитаны жайлайсыңар да. Ошол эле. Же элитаны эмес, Элвираны шайлаш керек деп, анан силер аны өзүңөр чечесиз экен. Бирок азыркы күндө ачык эле айтып коеюн, жана байлардын балдары бизде болуп келе албайт. Байлардын баксылар келе алат. Азыр добуш көтөрүлүп атат, туурабы? 2000ден, 3000ден, 4000ден күнүгө көтөрүп атат. Доллардын курсу да мынча көтөрүлбөйт. Жашоодагы да мынча көтөрүлбөйт. Азыр 5000ден ашып кетти ар бир добуш. Ошондуктан урматтуу сокурлуктар, азыр биз акчага алдансак, анда келечек алдатабыз. Анда бизди тарыхта кечирбейт, анда бизди арбактарда кечирбейт. Азыркыдай күрөш болбойт. Азыр финал. Бул чындык менен байлыктын, аюу менен акчанын күрөшүнүн финалы болот. Баягы кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Зордо ачкан гүлдүн жыты жок, же моюндан байлаган ит ууга жарбайт дейт. Биз кыргыздар көргөнбүз да, алга Кыргызстандын эмне болгонун, артка Кыргызстан болгонун, ак жолдун кара жол болгонун. Эми дагы алданбашыбыз керек да. Биз алданатсак, келечекте биздин урпактарыбыз бизди кечирбейт. Biz ушул жолу добушту сатсак, мекени сатабыз. Биз биротоло же ушул шайлоодо акыйкатты шайлайбыз, чындыкты шайлайбыз, же болбосо байларды шайлайбыз. Байлардын бардыгы келатат. Оптомунан келатат. Бир партиянын тизмесин карасаңар, 4 транспорт министри келатат. Жол салбай эле, көрдүңөр да жолуңарды. Жалаң кол салгандар келатат. Анан ошолор силердин жүрөгүңөрдөгү добушуңарды алганы келатат.